Ак булут даралап ай баратат, аккуу болуп көлдөгү жай баратат. Дүйнөлүк эң мыкты, эң ажарлуу 10 актрисанын бири катары Таттуу Турсунбаеваны айтып келебиз. Идеалдуу сулуулуктун символу, кылымдар жашаган Нефертитиге кар ханшасына салыштырабыз. Кандай болгон күндө да сөз менен айтып бүтө албайбыз. Ал жараткан образдар аркылуу эстейбиз. Көз алдыбызда жапжаш сулуу боюнча сакталуу. Ал сулуу да, акылдуу да, таланттуу да, өзгөчө ажарлуу жана эле. Сулуу болуш үчүн кандай талаптарга жооп берүү керек деген суроону узата турган болсок, ар кимибиз өзүбүздүн талаптарыбызга жараша, көз карашыбызга жараша талдап билип айтып келебиз. Ал эми баардыгына бирдей жаккан сулуулук бул уникалдуулук, Кудайдан берилген гана өзгөчө бир жан болсо керек. Таттуу Турсунбаева быйыл тирүү болгондо 73 гана жашка толмок экен. Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз ушул ажарлуу айымдын сулуулугун ачып берүү максатында болмокчу. Биз менен болуңуздар. Таттуу Турсунбаеванын чыгармачылыгын ачып берүүдө бир тууган агасы Нуркан Турсунбаев менен Таттуунун гүл бакчасынан жолугуп маектешүү бактысы буйруду. Салама. Дендисизби, Жакшы. Ушул жакында эле Таттуу Турсунбаеванын туулган күнү 73 жашка толуп отурат. Анан ушул бир тууганыңыз жөнүндө учкай кеп айтып берсеңиз деп сизге келип калдык эле. Эми мындай, мына азыр ушу Таттуу карындашымдын скверинде турабыз. Ушул Таттуу атындагы гүл бакча. Анткени ошол Таттуу ушу театрда иштеп жүргөндө өмүрүнүн көпчүлүгүн ушу театрда скверде өткөргөн. Анткени болгону 15 жыл иштеди Таттуу. Бирок кыргыз журтчулугубузга театрда, кинодо, музыка өнөрүндө эмнелерди калтырып кетти, туурабы? Ошол гана мына адамдын жан дүйнөсүн кейиткен ушул болуп атат. Мен ойлойм, бул Таттуунун тагдыры, кыргыз журтчулугубуздун тагдыры. Ойлонсокчу, туурабы? Жеке эле мен эмес, бул кыргыздын ошондой кайталангыс эмеси болгон, сулуу актриса, таланттуу актрисасы болгон. Эми бул мындай жаралабы, жаралбайбы Кудай билет. Мына каза болгонуна уже 34 жыл болуп баратат. Анан эми мына ушул жерде Таттуунун гүл бакчасы жөнөкөй эле келе алган жок. Талаш тартыш менен келген. Ушул мына биз турган жерде ушуну биз адегенде мэриядан токтом чыгарып алганбыз, Таттууга гүл бакча тургузулсун, эстелиги тургузулсун деп. Анан ошого карабастан айрым кыйындар көп да, чиновниктер. Омма деген Япониянын фирмасына 16 этаж гостиница салганга ушул жерге уруксат беришиптир. Анан биз капысынан эле жубайым экөөбүз, жыпарым экөөбүз келип калсак эле, монун баардыгы тосулуп эле цемент жанагы дубалдар менен. Анан бактардын баарын кыйып атышат. Эмне болуп кетти? Ушинтип Омма деген фирма ушул жерге гостиница тургуза турган болду. Анан ошол жерден эле биз мына эл журтту чогултуп, студенттерди чогултуп, карыя картаңдарды чогултуп, ушинтип отуруп, анан Бишкек Фрунзе эмеден газетасынан Красницкий деген мыкты эмеси бар эле, редактору. Ошол киши менен келип, анан тарттырып бардыгын, анан газетага чыгарып, ошол менен анан токтоп калган. Бул бир факт. Анан кийин келип ошол фирманын, Оманын эмеси келип, генерал директору бизден кечирим сурады. Биз бул жерди сураган эмеспиз дейт. Бизге бир башка жерден бергин деп сураганбыз. Бирок биз ушунчалык ыраазыбыз, кыргыз элине дейт, ушунчалык жаратылышты сүйөт экенсиңер деп. Келиңиз анда отуруңуз. Бул жерде ошол Таттуунун бүгүн биздин программабызда Таттуу Турсунбаеванын сулуулугу мына басым жасайлы деп чечтик. Чын эле башка телеканалдарда болобу же болбосо массалык маалымат каражаттарында канча жылдан бери Таттуу Турсунбаеванын элеси экрандан түшпөй келет. Ошол тартылган кино тасмалар аркылуу же болбосо ошол Таттуу Турсунбаева арналган атайын программалар аркылуу да. Анан сулуулугу туурасында дагы сиз өзүңүздүн оозуңуздан бир анын өзгөчөлүгү эмнеде эле? Эмне үчүн ошол сулуулуктун ханшасы деп аталат? Анан эми мындай да, ар бир адам кайталангыс инсан, туурабы, турмушта. Кандай жаңы төрөлгөндөн баштап бул
Анан эми бул чыгармачылык деген кандай, ошондой улуу таланттар кайдан чыккан? Алардын себеби болот. Туурабы аларга? Анан эми мындай эле да, мына биздин Жумгал району республика боюнча таланттардын бешиги деп аталат. Анткени бул жерден улуу таланттар чыккан. Койручук атабыз чыккан, Калык атабыз чыккан, Мыскал апабыз чыккан, Медина Алубаев чыккан. Ушундай улуу инсан, Бүйсары Бешеналиева, Скатерть-Лацкасы, Муратбек Рыскулов чыккан жер ошол Жумгал району. Анан эми калгандары да айтылат. Эми мен ойлойм ушу Таттөөнүн ушундай таланттуу болуп, ушундай сулуу болуп калганы ата-бабабыздан келаткан нерсе болуш керек, кандан. Анан айлана чөйрөдөн болуш керек чыгармачылыкка жетиштин. Сулуулуктун эталону болгон бул талант Кеңколдун башы Жумгалдын чайыгинде 1944-жылы 12-июлда жарык дүйнөгө келген. Теңир тоонун кең жеринде эркин өсүп, сулуулукту табияттан алса керек. Ашкере сулуулук менен тунук акыл апасынан өткөндөй, айтса айтпаса атасы да өнөр инсаны болгон тура. 16 жашында эле элге алынып, алгач Салим анын ыры тасмасына агасы өкө тартылат. Андан соң Ташкенттен атайын чакыруу менен Островский атындагы театр жана сүрөт өнөрү институтунун драма жана кино актёру факультетине тапшырган. 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына кирген. Ал театрда дүйнөлүк жана советтик классиканын Шекспир, Лопе де Вега, Лорка, Айтматов, Мустай Карим жана Шварцтын чыгармалары боюнча сахнада 30дан ашуун эстен кеткис каармандарды ойноду. Ахмат аке, мынчалык унду кимге калтырдыңыз? Сага активтерге калтырдым. Эмне үчүн мынча көп? Себеби элден көп иштейбиз. Жоопкерчилигибиз элдигинен чоң, ошон үчүн. Өкмөт бизге ишенип, элден көп иштейт деп койгон. Ондун көбүн өздөрү алсын деген эмес. Көргөн элемди дейт. Мурдакы байлардан эч айырмасы жок экен дебейби? Болдош, бир далы. Бизге деген унду жетишпегендерге таркатып бергиле. Бөлүп бер. Баарын таркат. Демеле Курманжан датка болуп кетиптир. Сенин ордуң очоктун кашында, бала бакыраңын жанында. Күйөөңүн кийип алып сен катын көп эле чамгарактай бербегин. Мен 1961-жылы Ташкенттеги текстиль институтуна барып кирип окуп калдым. Ошол эле жылдарда андеме баягы чоң мамлекет эсири болчу. Ошондо Кыргызстандын жаштары ошол Ташкенттеги политехникалык институтка, текстиль институтуна, фармакология институтуна, байланыш институтуна, ошондой эле театралдык институтуна Кыргыздын жаштары аябай көп барганбыз. Жүздөгөн, мүмкүн 1000ден ашып кеткендир. Анан ошондо биз эми баягы жердеш болгондон кийин айрыкча биздин институтта жаштар көп болчу, кыздар да көп болчу. Ошол убакта, ошол театрный ошол эле жылы менимче эмеге Кыргызстандын бир таланттуу жаштары келип театральный институтта окуп калды. Ошолордун арасында Таттөбү Турсунбаева бар болчу. Анан алар ошол биздин жаштар менен, кыздарыбыз менен Таттөбү Турсунбаева катташып турчу. Анан кийинчерээк биздин мындай бир кечелер болуп калганда, анан дайым келип калчу, чакырчубуз. Анан кийин жанагы айрыкча эле ошо ырдатканыбыз, аны кечелерде ошо Айбарат атты ырдатчубуз дайым, ошол да башкырларды. Эми биз аралаш бир мамлекеттен барганда баарыбыз аралаш жүрчүбүз, баарыбыз бири-бирибиз менен тааныш болчу. Анан айрыкча ошол эми Таттөбү биз Таня деп койчубуз. Таня Турсунбаеваны баарыбыз урматтачубуз, сыйлачубуз.
жигиттер дагы, кыздар дагы. Эми ошол мындайча айтканда биздин бир ошол студент кезде эле ошол кыз сыймыгыбыз болчу, өзү да келбет бою келишкен. Ошол кезде аябай болуп турган 18-те 17-деги курагы болчу. Анан ошо барган жылдан баштап эле ошо Өзбекстандын театрларында спектакльдерди ойноп калды. Анан алар биз 6 жыл окудук, алар 4 жыл окуп бүтүп кетти. Ошондо биз баарыбыз ошол көбүнчө ошол тааныштар Ташкентте окуган кыргыз жаштары барып, Тат түбүнүн жанагы бүтүп жаткан дипломдук спектаклине катыштык. Ошол залдын жарымысы бүт эле кыргыз балдар барды. Жанагы кайсы эле бир муз жүрөк деп бар го, ошол муз жүрөк катышып ошол жанагы бир айлакердин ролун аткарды. Анан ошол спектаклине менимче абдан жогорку баага ээ болду. Ошол бүтүп жатканда эле ошол киного, драмага даяр болуп, Кыргызстандын келечегине жарай турган биздин бир белгилүү замандаштарыбыздын бири болчу. Ошо мектепте окуп жүргөн мезгилде ушундай бир чоң традиция бар эле да. Бул коллективный заявка менен ошол мектеп окуучуларын атайын ошол театрга алып келели. Анда биз баягы ошо Таттөөнүн чыгармачылыгын гүлдөп турган мезгили мен чоңураак класстын мектеп окуучу мезгилиме туш келип калды да. Анан эмнегедир ошо бала кезден эми баягы кыз болгондон кийин бой түзөй баштаганда сулуулукка умтулуп дегенде бир баягы сулуулуктан бир өзүңө жакшы бир нерселерди издей баштайсың го, ошол нерсеге окшошкуң келип дегенде анан Таттуу биринчи кезек мен кумир туткан чоң залкар инсан болгон ошо мектеп курагында болуп калды. Анан баягы ошол убакта эле окуштары кыйын экенбиз деп коеюн. Биз ар дайым ошо коллективный заявка болгондо атайын программаларын алып келер эле. Ошо Кыргыз драма театрында боло турган спектакльдердин ошондо биз ар дайым ошо Таттуу катышкан спектакльдер өзгөчө ошо тестиер кыздар Таттуу эжеңер катышкан спектакльдерге атайын суранчу элек да. Анан ошо биздин талабыбызды эске алып ошол учурда биздин уюштуруучулар атайын бизди ошо Таттуу эжеңер катышкан спектакльдерге алып келер эле. Анан менин бир чоң бактым деп эсептейм, ойлойм азыр дагы ошо Таттуу эжеңердин бүт спектаклин көрүп калганымда. Көп нерсени анализдеп калгандан кийин баа берип калганым Таттуу эжеңерде бул адамдын тартылуу күчү, адамга тартылуу күчү, адамды өзүнө тартып алган күчү өтө мындай күчтүү экен деп ойлоп көрөм да. Себеби Таттуу кандай сахнага чыгат, залдын ичи биз бала болсок дагы залдын ичи ушундай жымжырттык. Анан кандай Таттуу сахнадан кетет, баягы сүйлөшкөн, ойногон, кандай Таттуу көрсө биз мен азыр ойлоп көрсөм ошо спектаклдин сюжети деле кызыктырбайт окшойт го. Ошо Таттууну көрүш үчүн келген окшойбуз го сиягы азыр ойлоп көрсөм. Анан кандай Таттуу сахнага чыгат, баары жымжырт болобуз. Анан Таттууну ошо ал убакта ушул Кыргыз драма театрынын спектакльдери ошо эки жерде коюлат эле да. Бир спектакльдери мына берек ошо ойлоп көрсөң ошо же чоң спектакльдери же кандай мына Орус драма театрында да коюлуп калар эле спектакльдери. Анан кийин бул ушу Кыргыз драма театры салынгандан кийин го ушул баягы көпчүлүгү биякта коюлуп калды, бирок ошо Орус драма театрында да коюлуп калган спектаклине келип калдык. Анан Таттууну ошо спектакльден кийин бир гана жолу көрүп калган. Ошол биз ошол маалда келгенде, бир жолку келгенибизде ошо автобус бузулуп калдыбы же болбосо автобус кечиктиби чыгып, биз көпкө күтүп туруп калдык спектакльден кийин. Анан ошондо тиги Орус драма театрынын аркасында жанагы баягы служебный ходдон биз эми берки бетине өтүп баягы айланып ойноп жүрөбүз. Анан кийин ушул жерде жана вечный огонь бар эмеспи? Ошо вечный огонь жагына эле карасак эле театрдын баягы кишилер кирген жагынан чыгып эле Таттуу эшикке чыкты. Баарыбыз эле Таттуу турсунбай деп аны ээрчип алдык кыздар. Ээрчип алып анан жанагы Ала Тоо кинотеатрынын аркасына бир мындай тегерек кафетерий сыяктуу ошондой жерге чейин ээрчип бардык. Анан биздин ээрчип баратканыбызды сезип калды окшойт. Анан биз мынтип шак эле аркабызга карап, кандай кыздар чоңойдуңарбы деп ошентип анан кийин ооба жакшысызбы эжеке деп эле баарыбыз ошентип эметсе, мектептен келдиңер, жакшы окууга деп ошентип анан ошондо бетме бет кездешкенде
ошо биринчи акыркы жолу ошо таттууну ушу бетме бет кездешкеним ошо болду. Анан эми чынында эле таттуудө менин ошо өзүмдүн баамда бир гана сырткы сулуулуктан тышкары жан дүйнөсүнүн сулуулугу бетинде ажарында көрүнүп тургандай сезилет да. Кыргыздын жомокторунда айтылган ай десе айдай, күн десе күндөй жаркаган, караңгыда жанган чолпун жылдыздай жанып турган бийиктеги кол жеткис жан экени сүрөттөлүп, бул сыпаттама төп жарашкандай. Картыбызда келатат. Гүлбөчү, ал бир байкуш пенде да. Мен ойлойм ошо Таттикемдин бала кыял, анан бетке чапкан болчу. Мындай эле тартынбайт эле 4 эркектин ортосунда жалгыз болсо эркек мүнөз дагы болсо. Эркек мүнөз болчу. Мындай эле да эркек балдар менен көп ойнор эле. Башына калпак кийип, өтүк кийип, ушундай анан атаң ооз курайын деп сөкчү. Ушундай эле да. Анан мен ошол ойлоп баягы башка бир туугандарга караганда мен ошол көз өткүзгөнгө чейин чогуу болдум да. Бул сулуунун тагдырындагы трагедиясы буркан шаркан түшкөн опурталдуу учурлар болуп көрө албастыктын чеңгелинде калгандыгында. Тагдырдын тайгак кечүү жолдорунда далай сыналып, далай жолу сынгалын олтуруп, алгач апасынан ажырап, үй бүлөсү да ойдогудай болбой, сахнада ич тардыктын ар түркүн капканында калып олтуруп, о дүйнөгө мезгилсиз аккуу болуп 37 жаш курагында учуп кетти. Агай, ушул жерден суроо берейин. Бул Таттуу Турсунбаева менен акыркы жолу бир ушу чыгармачылык, бир тууганчылык же болбосо чыгармачылык ушу ооруганга чейин кезиккен учуруңуз эсиңиздеби? Эми мындай. Бул кыргыз кыйын калкпыз. Таттуу эч качан ооруган эмес. Анын себеби мындай болгон. 11 ай мурун апам каза болуп калган. Апам. Анан мындай экен да, бул кыз балага эненин каза болуп калганы аябай эле катуу эме болот экен, удар болот экен да. Анан мага билгизбей, мени жан дүйнөсүндөй көрчү да. Нукеним деп, өмүрүндө Нуркан деген Нуркан эмесмин. Нукеним деп сыйлачы. Анан ошо билгизбей, мага билгизбей ыйлап жүрүптүр. Анан мен ошону байкап калып, анан курортология деген бир жерде курорт бар болчу. Анда чоңдордун ана үй бүлөсү жасалган. ЦКнын, анан Совминдин, анан ошол жерге жаткырышка туура келип калды. Кичине эс алсын дедим. Анткени ошол апам деп эле ыйлап тигип жүргөн анан Нусупова деген эжекебиз бар эле, өтүп кетти маркум. Ошол киши министр болчу. Ошол кишиге айттым, эжеке, ошо Таттуу кичине мындай апам каза болгондон кийин кичине эметип атат. Ушуну кичине эс алдырбайлыбы десем, анан ал киши сүйлөшүп, анан курортологко жаткырып атпайбынбы? Курортологко алып келип жаткырып, иним Имамады экөөбүздү алып келип жаткырды. Анан эле театрга чакырып калды. Ал убакта Исабеков деген директор бар болчу. Анан эле келип айтты, 3 күнгө командировкага барып келиңиз. Ошол жерде бир бригада начарлап атат деп. Анткени мен Кыргыз драма театрында 25 жылдан ашык жетекчи болуп иштедим, бригадир болуп, анан көркөм жетекчи деп коет, бүт баардыгын даярдаганга. Анан пландарды мен толтурчу элем да. Ал убакта кыйын болчу. Мындай эле да сага давай мына мени гастрольный актер деп койчу. Анткени ошо гастролго бригадир кылып жиберчүмүн, художественный руководитель кылып жиберчүмүн, планды көп аткарчумун. Көрсө, мен азыр ойлоп көрсөм, мен өзүм эле жалгыз 5-6 кишинин ролун ойночу экенмин ошол жактан. Командировкада көрсө баягы бригадирлер талашып эле мени эмнеге талашат дечимин да. Ырдайм, бийлейм, ырдатам, спектакльде ойнойм, ушунун баарын организация вопростор көрсө ошого кызыгышчу экен да. Анан көп кино ошо театрдын гастролдун айынан көп кинодон калып калдым. Анан ошол мына анан жаткыргандан кийин мен бардым дагы Таничка деп эркелечимин да. Дайыма кичине Таттуу деп айтчумун, Таничка. Таничка, алтыным,
Мени командировка 3 күнгө жиберип атат театрдан. Десем мен келгиче татынакка эс алып жата бер деп чекесинен өп, анан күлүп жайнап, кучактап алып кетип калдым. Мен 3 күн эмес 2 күндө келип калдым да. Анткени ошо бригадага тияк биягын сүйлөшүп, баягы калка совхоздун жетекчилери менен сүйлөшкөндө жакшы тил табышканды жакшы билчүмүн да. Анан 2 күндөн кийин келсем эле Курутулугу таттуу жок. Кайда? Эч ким билбейт. Врачтардан сурасам билбейт. Барлоодон чыкпайт. Медсестралардан сурасам жок. Анан эмне болду? 3 күндө эле карындашымды жоготуп ийемби? Деп анан бүт издедим, моргко чейин бардым. Анан аягында Канча убакыт издедиңиздер? ошо бир күнү издедим да, бир күнү ошол поликлиникалардын бардыгына бардым, ооруканалардын бардыгына бардым, кандайча болуп кетти. Тияктан унчугушпайт. Көрсөм мунун баардыгы тең ошол убакта сүйлөшүлгөн нерсе экен. Карабайсыңбы, сүйлөшүлгөн нерсе. Алат эмне кылыш керек? Деп анан психиатрический больницага барсам, таттуу ошол жерде экен. Биринчи этажда экен. Анан эле биринчи этаждан чыкырдым. Танечка эмне болуп кетти десем, нукем билбейм. Сен кеткен түнү скорый помощька зордуктап туруп алып келишти. Диагноз чыга элек. Мына 3-күнү мен бул жерде жатам деди. Анан эле жүрөгүм долкулдап эле главврач орус аял экен. Бардым. Глав эмеге. Менин карындашым кандайча бул жерге келип калды десем, анан мен кирип чыгайынчы десем, карантин деп киргизбей койду. Көрсө үстүндө таттуу мага айткан эмес, 2 народный артистка бар экен. Азыр мына жерде турат. Бул айтылбай турган нерсе, аягына чыгам мен бардыгын деп. Анан баягылар, видимо, мен ойлойм, булар тамак алып барышкан. Тамак алып барып, анан ошондо уу кошкон. Анан баягы 2 актриса кеткенден кийин таттуу кан кузуп жиберет. Кан кускандан шашып кетип, баягы келишип, бир кыргыз медсестра укол эме кылат, капельница коет. Капельница коюп, анан ошончо кетип калат. Эми ошол мен ойлойм да, мына мунун баары сүйлөшүлгөн нерсе да. Коюп кетип калган болду, кийин ким экени аныкталып атат. Азыр мен айтып берем. Ал мындай да кан кузуп аткандан кийин ошол жерде туруш керек болчу. Ал кетип калат. Анан баягы капельница түгөнүп отуруп, мээсине аба чаап кетет. Ошол убакта жанында бир жат татынакай бир байбиче жатканда улгайып калган. Анан баягы уктап калган экен, чочуп кетип, ойгонсо таттуу чабалактап атты дейт, жанталашып. Анан эле врачтар чакыргыча таттуу үзүлүп кетип атпайбы? Муну көрдүңүзбү? Андан кийин алиги жанагы медсестраны бир жумадан кийин өлтүрүп туруп чуудасына салып жиберишкен. 5 баласы калды. Бул кийин билинип атат. Мына көрдүңүзбү? Бул атайын жасалган. Мына театрга сүйлөшүлүп, анан курортторго сүйлөшүлүп, анан больницага сүйлөшүлүп, ошонун баардыгынын атайын таттууну жок кылыштын аракети болгон. Мына тагдыр ушул экен, ошо менен анан мен жалгыз болуп калдым. Билгенге асмандагы жылдыз өлдү, билбегенге жердеги бир кыз өлдү деп акындар сыздагандай, таттуу кийинки өмүрдө жомокко, легендага, Алеманын сулуулугу керемет образы ырларда, дастандарга айланды. Мен андан кийин бул Кара Балтада килем комбинатында иштеп калгам, жетектеп. Анан ошонун 90-жылдардын башында Москвада кыргыз искусствосунун жана маданиятынын күндөрү өттү. Бир жумалык күндөр өттү. Мен ошого баягы демөөрчү катары, баягы жетекчи биздин мен иштеген ишканада аябай бай организация болчу. Анан мен демөөрчү катары, анча мынча акын катары ошо мен катышып калдым. Мамлекетибиздин жетекчилери болду. Ошол катышып жаткан өнөрлүү жаштардын ичинде Роза Аманова бар болчу. Ал кызыбыз агасте ошол эле таттуудай абдан бир 18-20 ортосунда курагы болсо керек, жаңырдап, жаңы көрүнүп жүргөн. Ошол Москвадан жолугуп калып, мурун
meyga joluguşup жүрчү, үй бүлөсү менен келип жүрчү биздин үйгө. Анан айтты, байке, мынагу Сталбек Бактыгулов композитор, аны мен көргөн эмесмин эч качан. Ошол киши бир жакшы музыка жазды, ылайыктап ошол Турсунбаевага деп. Ана кезде албетте ошол кезде өтүп кеткен болчу Турсунбаева. Анан сиз ошого текст жазып бербейсизби деп Москвадан суранып калды. Анан мен агасте чоңдо акын эмесмин. Анан суранып аткандан кийин жазып берейин, болуп бир жазып берем дедим. Качан деди. Анан айттым, ошол Бишкекке барганда колуңа тийгизем деп койдум. Анан ошол кийин кетер күнү болчу. Самолетке отурдук. Самолет 4,5 саат учту. Мен самолеттун ичинде ошол 11 куплетти, билбейм, эсимде жок. Түшүп, жазып бүткөндөн кийин ошо тексти арманда кетти бир аккуу деп жазып, анан мен Роза Аманованын колуна бердим. Азаттык берип пендеге, ача жалга чаң күндеде, кыргызда сулуу болсун деп кылымдар төрөп берделе. Өлүмгө өмүр жембеле, өмүрлөр алсыз жөмбеле. Билиги жанып балбылдап, бир сулуу бизге келделе, бир сулуу бизге келделе. Керемет шыгы курч беле, кенедей кезден ырчеле. Жылмайган таза жарын, жылдыздар коштоп турчеле. Таланты ташып курч беле, таңшыган торгой ырчеле. Татына жүзүн көргөндөр, тамшанып карап турчеле. Турчеле, турчеле, татына жүзүн көргөндөр, тамшанып карап турчеле, тамшанып карап турчеле. Актриса аз жана саз жашаган өмүрүндө театрда болобу, кинодо болобу, укмуштуудай образдар менен элдин эсинде калды. Башканы айтпай эле коелу, түштүктөн Оркиянын, түндүктөн Ак мөөрдүн образы бири-бирине окшобойт. Уникалдуу, чыныгы кыргыз кызынын жүзү, суунун шыңгырындай күлкүсү, бой келбети менен ой келбетинин төп келгени. Айтып бүткүс таланттын театрдагы орду чоң эле. Өзү кийген кийими, гримдөөчү бөлмөсү, чыгаары менен ар адамга айланткан куттуу сахнасы ээнсирегенсейт. Таттикемдин комнатасы. Мына ушул комнатада Таттикемдин 15 жылдык өмүрү ушул жерде отурган, өттү. Ошондо жакшы подруга сиңдилеринен Калиша Сейдалиева, Анара Сыдыгалиевалар болгон. Ошолор чогуу отурушчу, анан азыр өзгөрүп кеткен экен. Ушул жерде Таттикем чоң ролдорго даярданып, кыргыз журтчулугубуздун улуулугуна, ошо кыргыз журтчулугубуздун сүймөнчүлүгүнө айланды. Ушул жерден дагы Таттикем ушу комнатада кордук көргөн күндөрү болгон. Анткени ошо кыштын күнү айрым душмандары ушул жерге атайын келип арак чачып коюшуп, анан плита, ысык плитаны жандырып, эшикти кайра бекитип коюп, качан таттуу келгенде, эшиктен келгенде, мына комнатасы арак шыттанып атат.
дайыма деп ушундай жаманаттыкка чейин барган. Ушул комнатада таттүүнүн сүйүнүчү да болду, күйүнүчү да болду, ıyı да болду, жакшылык да болду. Бирок көбүнчө ошол көп тоскоолдуктарды көрдү да. Ушул жерде отуруп киримденчи эле, ушул жерден эрк айымды ойногон, көп 30-тан ашык ролдорун ушул жерде отуруп, татынакай ушул жерде киримденип, ушул жерге эметип алып анан сахнага чыгар эле. Эми бул жерде азыр кийинки жаштар келип толукталып атат. Бирок жанагы сүрөттөрүн көрүп атасыздар. Ушул таттүүнүн 60 жылдыгына, 75 жылдыгына арналган календарлар, өзүнүн сүрөттөрү. Азыр 400ден ашык сүрөтү бар. Кудай буюрса жаңы китеп чыгарган атабыз, жакында чыгат. Бир азыраак ушул финанс жагынан кыйналып атабыз. Кудай буюрса ошондо 2 томду чоң китеби чыгат. Андан сырткары антологиясын чыгарабыз. Кудай буюрса көп долбоорлор бар. Таттуу Турсунбаева эжекебиз бул кыргыз кино жана театр искусствосуна чоң салым кошкон инсандардын бири катары. Жалпы кыргыз элинин жүрөгүндө деп ойлойм да. Бүгүнкү күнгө чейин аңыз болуп келе жаткан ушул Таттуу эженин сулуулугу жөнүндө, эң башкысы Таттуу эженин сахнадагы же экрандагы таланты жөнүндө ушул чоң аңыз кеп, ошондуктан бул ар бир кыргыз театр сүйүүчүсүнүн же кыргыз кино сүйүүчүсүнүн деги эле кыргыз деген патриот инсандын жүрөгүндөгү нерсе деп ойлойм. Анан албетте жалпы биздин ушул театр чөйрөсү же кино чөйрөсү эле эмес, жалпы кыргыз эли сыймыктанып эстей турган инсан да. Анан ошондуктан ушул мына биздин театрыбыздын алдындагы гүл бакчага Таттуу Турсунбаева эжекебиздин аты ыйгарылгандан бери жыл сайын апрелдин 30-сунда ушул Кыргыз улуттук драма театры ушул эжекебиздин атайын элесине арналып таттуу поэзия кыргыз акындарынын ырларында деген поэзия кечесин өткөрүп жүрөбүз. Театр өзү ошол фонд менен бирге, Таттуу Турсунбаева фонду менен бирге биз дагы ошого жардам беришип сахнабызды беребиз. Жыл сайын ушул гүл бакчада 30-апрелде жалпы ошол Турсунбаева жөнүндө жазган, деги эле сулуулук жөнүндө актриса тууралуу жазган кыргыз акындарын чогултуп, жаш акындардан ичинде көбүнчөрөөк ошолордун ыр саптарындагы ушул эжеге арналган же болбосо актрисаларга арналган ыр саптары менен акындар чогулуп ушул жерде бир кече болот да. Ушул тарыхта бир гир темгилдерди жабыштырганга аракет кылган көп кырдаалдар болду да. Бул кырдаалдар деген ошол байма-бай ошо массалык маалымат каражаттарында ошо Таттуу эжеңерге көп бир жаман нерсеге кириптер кылуу максатында бир туура эмес маалыматтарды жарыялап турушту. Анан өзгөчө жанагы Жаныбек Жанызактын Чыңгыз Айтматовдун айымдары деп анан кийин Таттуу эжеңерди ошо биздин улуу залкар талантыбыз, биздин сыймыгыбыз, дүйнөлүк адамыбыз, биздин ошо кыргыздын кыргызча айтканда тумары десем болот, ушу Чыңгыз агабызга байланыштырган көп ыплас нерселерди жарыялаганда ошондо Нуркан агайга чынын эле ушундай жүрөгү ооруп, ушу бир топ убакка чейин аябай катуу депрессия болду да. Анан анда эми мындай да сулуулукка, залкарлыкка кимдир умтулбайт, бирок баары эле залкар, баары эле сулуу боло албайт экен да. Анан Таттуу эжеңерде эми эркек адамдар эмес, баягы кыздар биз бир көрүп сүйүп, бир кумир тутуп ушундай бир баягы сыймыктанган инсан эмес беле. Анан кийин көпчүлүгү ошо барган жерлерибизде ошо Нуркан Байкеңерге суроо берип калат да. Таттуу эжекебиз кимди сүйдү эле деп. Анан кийин дагы бир көп нерсе, ыплас нерселер болду. Ошо Таттуу эжеңерди ошол көзөткөндөн кийин, баягы эми көзөткөн кийин баягы эч ким эчтеке кыла албайт дегенчелик кылып, мен жакшы көргөм, анан мен тиги институтта жүргөндө жакшы көрүп, анан мен мынтип театрда жүргөндө жакшы көрдүм. Бирок Таттуу эжеңердин бир чоң кандай десем,
сыймыгы эч качан ушул моралдык жактан эч качан жаман нерсеге кириптер болбогондой деп ойлойм. Турмушка чыккан ошо билесиздер залкар таланттуу артист Имаш Эшимбеков менен үй бүлөлүү болуп ошо 2 баланын ата энеси болушкан Аселди билесиздер. Ошо Асел дагы апасынын жолун жолдоп ошо тубаса талант болду. 16 жашында мамасы кандай киного тартылса ошол сүт оозунан кете элек Асел дагы ошо мамасындай болуп 16 жашында фильмге тартылып, ошол эч кандай ошо актерлук билими жок туруп, эч кандай ошо баягы тажрыйба болбой туруп ошо тиги Махабат дастанында Бегим айды кандай деңгээлде ойноду. Эгер азыр деле ушул чыгармачылык чөйрөдө болгондо мен ойлойм баягы мамасына жетпесе да, бирок ошо мамасынын изинде бир чоң залкар талант болот эле деп. Ошол менин баамымда ошол Таттуу Эжеңерге ушул өмүр бою таза арзуусун арнаган бул Болот Бейшеналиев болду. Болот Бейшеналиев агай менен бир мындай маек болуп калды. Бул киши өзүнчө бир залкар адам эле да, Болот Бейшеналиев. Анан ошо 92-жыл болуш керек эле, ошо Нуркан агайыңар Якутскийге фильмге, казак фильм киностудиясы тарткан фильмге киного түшкөнү тартылганы баратып, анан ушу театрдан Болот агайга жолугуп калдык, мынакей Кыргыз драма театры Мореке служебный ход жагынан. Анан көрсө ал киши атайын келиптир Нуркан агайыңарга. Анан ушундай өзү мындай канчалык залкар болсо да ушунчалык жөнөкөй, анан тарткынчагыраак адам эле да. Анан Нүкен деп эле ошентип учурашып, анан кийин мен сага ушу көптөн бери ушуну берейин деп эле убактым да болбой жүрөт, ушуну сен карап чыкчы. Мен ушуну Таняга арнап жаздым эле. Ушуну бир окуп, ошо байкап көрчү. Сен заманыбыздын залкар оюнчуларынансың. Ушу карындашыңдын темасы сен үчүн жүрөгүңөн өткөн тема, ошон үчүн ушу сенден артык эч ким чыгара албайт болуш керек. Ушуну ошо оюн чыгарып көрчү. Балким болор, рифмасы деле туура болот болуш керек деп ошентти. Анан ошого чейин Нуркан агайыңар баягы Таттууну Болот Бейшеналиев жакшы көргөн дегенди мындай учкай билип жүрсө, анан ошол ырды окугандан кийин нак маанисин Нуркан агайыңар ошондо түшүндү. Чынында эле экөөнүн ортосунда мындай бир жакын мамиле болбогону менен, бирок ошо арзуусун таза арнаган ошо Болот Бейшеналиев болду. Мен де издеп жүрөм жарымды. Көгөргөн көк, агарган ак. Колго кирбейт. Колго кирбейт. Бүтөмүк. Агарган ак. Көгөргөн көк. Жок эчтеме. Өңүң учурайт. Көз учунда мунарык. Көзүм жетпейт тунарып. Монарык. 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 Ошол кичинесинен бир тууганынын жанында жүрүп чыгармачылык колдоочу, коштоочу болгон агасы сырдашы да, муңдашы да эле. Мына ошол площадка репетицияга барып келгенден кийин анан
Таттыкен мага басып келип, Нукен жүрчү бир жерди көрсөтөйүн деди. Анан ушул скамейкага келип, ошондо айткан сөзү, Нукен, сен жокто тетигилерден мени сактап калган скамейка ушул деп ушул жерди көрсөтүп, көпкө чейин аңгемелешип отурдук. Эми тагдырда ар кандай көп нерселер болот. Ошол Таттыкемдин ошол көрсө ошол театрда иштарлык көрө албастыктын айынан далай Таттыкем көп зомбулуктарга туш болгон. Анткени ошол актрисалар менен жолобой дайыма көрсө ушул жерге келип ролго даярданчу экен. Анткени себеби мен денсаулыгыма байланыштуу 75-жылы Нарын Муздрам театрына которулуп кеткем. Ошол учурдан пайдаланып, ошо Таттыөнү далай жолу давет этишкен экен. Ушул скамейкага келгенден мурун 3 ай мурун апам каза болду эле. Анан ошондо бир айткан сөзү бар да. Нукен, жок дегенде экөөбүздүн багыбызга апам тирүү турганда эмне деп бир ыйлап, кечке чейин ушул жерде көп аңгемелешип, үй бүлөбүз жөнүндө, өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө, бала чакабыз жөнүндө көп аңгемелешип отурдук. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошол жанагы бир күнү мага звонить этти. Нукен, үйгө бир келип кетчи деп. Анан эмне болуп кетти десем, келсең, анан көрөсүң деди. Анан Лагвиненко көчөдө мен Дзержинскийде жашачу элем, ошого үйүнө барсам, жадырап жайнап турган экен. Тастурконун жайып, тамак ашын бышырып коюптур, гүлү турат, шампаны турат. Анан тамаки тартып атыптыр. Анан менин көзүмчө өмүрүндө тамаки тарткан жан эмес эле да. Анан Танишка эмне болуп кетти дедим. Эмне болуп кетти десем, отурчу Нуркан деди. Ошол 15 жылдан бери өмүрүмдө бир жолу женсоветке түшкөнүм жок. Ошон үчүн кел шампанды ичели деди. Ошондо көзү жашылданып, анысына көзү бакырай калып эле. Ошондо көрсө ушу театрдан иштарлык менен көп ошол жыйналышка салып, ушунчалык баягы орусча айтканда издевательство эткен экен да. Анан эми мына ошондон бери ушул өзүнүн гүл бакчасында ушул скамейкасын татыракай кылып ордуна койдуруп, азыр ушул эл күн түнү жаштар эс ала турган гүл бакча болуп атат. Таттыкем, Таанычкам деп ар бир сөзүндө бир туугандык мээрим менен эскерип отурган агасына жаш чынардын сынганы катуу сокку болгон. Татты бүбүм, аткан таңым, көк асманым, армандуу кайталангыс миң дастаным, тепсилеп душманыңды келе жатат, ак куудай сахрада бир басканың, гүлөссүн жаткан жериң түнөгүңдө, гүлдесте арнап коем күмбөзүңө, ай баратат жаңырып кылым бою, сакталасың элиңдин жүрөгүндө. Кыргызымдын чынар терек бүрүсүң, кыргызымдын эч бир соолбоз күлүсүң, рахатты элге берип турчу элең, ууртуңдан бир жылмайып күлүшүң, элиң барда, жериң барда, мен барда, каралдым өлгөн жоксуң, түбөлүккө тирүүсүң. Нуркан ага жубайы менен өзгөчө таланттын экинчи өмүрүн узартууда опол тоодой эмгек жасап келишет. Таттыөнүн гүл багына эстелик коюлушу, Таттыөө атындагы сыйлык, жыл сайын поэзия кечесинин уюшулушу, Таттыөө атындагы топтун ачылышы, эң негизгиси фонддун негизделиши. Эми ага арналган чыгармалардын элесинде анын сулуулугуна жан дилибиз менен сезип акылына баа беребиз. Талантка баа берип барктап алар элибиздин ичинде бул ырлар өзөктүү да өздүк ырга айланды. Ак булутту аралап
ай баратат, ай баратат, аккуу болуп көлдөгү жай баракат. Ат албайсың аккууну оңой менен, жете албайсың айга да жел ой менен, жете албайсың айга да жел ой менен. Бул ыр кыргыз музыкасынын легендарлуу алтын фондунун алдыңкы тизмесинин ырларынын бири ай баратат. Бул ыр менен мен чоңойдум. Ушу сөздөрүн түшүнбөсөм дагы кичине кезимде музыкасын угуп, ушундай бир жан дүйнөмөн өткөрүп, ушундай бир эргүүмөн укчумун. Бул ырды ар бир кыргыз элим ушу ар бирөө ырды айтып болуш керек, сүйүп, ушундай эргүү алып угат болуш керек. Эми бул Таттуу деп топтун түзүлгөнүнө бир 2 жылдай убакыт болду. Негизи бул топтун жетекчиси баягы Таттуу Турсунбаев эжекебиздин агасы Нуркан Турсунбаев агабыз болду. Агай менен ага чейин мындай бир жакшы мамиледе, анан агайдын ырларын алып ырдап жакшы байланышта болчубуз. Анан ошол Нуркан агайыбыз келинчеги Жапар эже экөөсү сунуш кылып калды. Ошол силерди көптөн бери билем. Буга чейин деле көптөгөн баягы ырчылар келип, ушул Таттуу деген ат бололу деп сурап кетишти эле, биз эч бирине ыра көрбөдүк эле. Ошо силердин баягы мүнөзүңөр, анан ошол өзүңөрдүн жашыңар, баягы ырдаганыңар баары туура келип атат. Биз силерге ыра көрүп атабыз. Ошол Таттуу деген эле топ боло албайсыңарбы? Эми тобуңардын аты жок экен деп сунуш кылып калды. Анан биз баягы аябай сүйүнүп эле кабыл алдык. Анан бирок бир чети ушундай улуу атты алып кете алабызбы деген да бир ичибизде бир сезим пайда болуп турду. Анан бир чети негизи бул чыгармачылыгыбызга бир жакшы бир өбөлгө түзүлүп, мындан аркы чыгармачылык жолубузга өзүнчө бир стимул болуп калды да. Анан топто башында бир 3 кыз эмгектенчүбүз. Азыр болсо 2 кызбыз. Дагы бир кызды Кудай кааласа алган турабыз. Элибиздин таалайына бүткөн ажарлуу кызыбыздын тагдыры мына ушундай кайгылуу аяктаганына бир четинен көңүлүбүз ачышса, бир четинен аттиң деп терең үшкүрүп калабыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз дагы аягына келип жетти. Ушул сахна ханышасынын экинчи өмүрү узак болоор деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.